Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil amin. Alбетте, дүйнөнүн булуң бурчунда болуп жаткан ар бир окуя, ар бир маселе баардык мусулмандарды түйшөлтпөй койбойт. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, мындан 10 жылдан көп убакыт мурун Сирия маселеси башталып, Сирияда согуштун оту тутанып, көптөгөн мусулмандар көтөрүлүштүн натыйжасында кандары төгөлүп, көп жаш балдар жетим калып, канча деген аялдар жесир калып, канча деген мусулмандар батыш өлкөсүнө, андан башка өлкөлөргө жер которуп, кордукка учурашкан. Жана ошонун натыйжасында ар кандай радикал топтор, экстремисттик жамааттар жихад башталды деген уран менен көптөгөн мусулман жаштарын ар бир өлкөдөн азгырышкан. Биздин өлкө Кыргызстандан дагы ал жакка барып, курман болуп, көздөгөн максаттарына жетпей, туура эмес чакырыктын аркасында курман болгондор дагы жок эмес. Мына эми азыр өзүңүздөр билип аткандай, ушунча көп жылдан кийин, ушунча чоң бир аламат башаламандыктан кийин, Аллага шүгүр, Сириянын режими алмашып, кан төгүүсүз жаңы бийлик, жаңы башкаруучулар келип отурат. Бул дагы шүгүр нерсе. Дагы мургудай болуп от тутанбай, тез алмашып, балким мурунку башчылары ойлонуштубу, кан төкпөй берейин деп, же андан башка себептерби, айтор, кыскасы режим алмашып, жаңы бийлик орногоно турат. Бул дагы окуянын башталышы эле. Мындан ары дагы эмне болот? Аллах субхана таала жалгыз билүүчү. Албетте, ким өз элине жана жалпы мусулмандарга зулумдук кылган болсо, канын төккөн болсо, адилетсиз башкарган болсо, бир күнү анын дагы бүтөр убагы келет. Жана ошондой эле ким кыйналган болсо, азап чеккен болсо, ага дагы жакшылыктын күнү бир күнү жаркырап чыга келет. Мына ушул жерден биз жалпы мусулмандарга колубуздан келишинче насаатыбызды айтып, эскертип коюшубуз керек. Алгач Сирия элине, Сирия жерине, жана жалпы мусулман элине, жана жалпы мусулман жерине Алла Тааладан тынчтык тилеймин. Баардык мусулман өлкөсүнө Аллах субхана таала тынчтыкты орнотуп, кан төгүүлөрдөн сактасын. Мусулмандар жыргалчылыктын үстүндө жашашып, душмандардын, капырлардын жана андан башка душмандардын зыянынан сак болушун. Аллах субхана таала бейпилдикти орнотсун. Ошол Сирия элин татыктуу башкарган, адилеттүүлүк менен, ыйман менен, таза дин менен башкарган башчылар келсин. Аллах субхана таала ошону насип кылсын. Андан кийин айтарым, мына башында эскертип кеттим. Ошо Сирия окуясы башталганда көптөгөн жаштар ар кандай радикал топтордун азгыруусуна алданышып, ошол жака барып курман болушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Ла юлдагул муъмину мин жухрин вахидин марратайн." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мумин баласы бир ийинден эки жолу чагылбайт." Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси. Бухари, Муслимде келген. Муну Абу Хурайра сахаби риваят кылат. Ушул хадиске жакшы көңүл буралы. Мумин баласы бир ийинден эки жолу чагылбайт. Мындайча айтканда, мусулман баласы бир ката кетирип, бир зыян көрүп, кайрадан ошол нерсени кайталап, кайрадан ошол зыянга учурап, же каталарын кетире бербейт. Мусулман баласы бир ката кетиргенден кийин, же бир зыян тарткандан кийин ошого сак болот. Экинчи жолу кайталабаганга аракет кылат. Эмне себептен? Мен ушул Сирия маселесине байланыштырып айтып жатам. Анткени билесиздер, Сирия көтөрүлүшү башталганда ал жерде ар кандай максаттуу жамааттар көп эле. Арасында радикалдашкан, экстремизмге чакырган Аль-Каида, Жабхат Нусра жана ушул сыяктуу радикал топтор бар болчу. Ошолор согуштун ураанын көтөрүп, согушка катышкан жана көптөгөн жаштарды азгырышкан. Мына азыр бийлик алмашкан убакытта ошондой топтордун мүчөлөрү дагы жок эмес. Ал жерде
алар да жүрүшөт, алар да ушул нерсеге катышышты. Булардын мына кээ бир соц тармактарда видеолору чыга башташты. Ар кандай ураандарды чакырып, биз жеңдик, эми жакында Кудусту Палестина бошотобуз, андан артынан пайгамбардын мечитин, Меккедеги мечитти бошотобуз деп өздөрүнүн жаман ойлорун билдирген адамдар дагы чыга башташты. Мамлекет бир режим алмашып, экинчи режим орногонго чейин чоң башаламандык болот. Ошол убакытта ар кандай максаттуу агымдар өз кызыкчылыктарындагы пайдаланууга толук аракеттерин жумшашат. Албетте ошондой топтор дагы ошондой аракеттерин азыр кылып жатышат. Ошондуктан ар бир мусулман бул нерседе өтө этият, сак болуш керек. Биз билбейбиз, ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланышып, ошондой радикал топтор мына бул жерге ислам өлкөсү орногона калды. Мына бул жерде согушчандар чогуло башташты, келиңиздер, Палестинага баралы, андан ары Мекке Мадинаны бошотолду деген ураандар чакырып, элдерди башаламандыкка чакыруулары толук мүмкүн. Анткени сырттан карап турган адамдар ойлошу ыктымал. Бул азыркы режимди кулатып жаңы келген адамдар, булар таза мусулмандар экен, толук мусулмандар экен деп ойлошу ыктымал. Жок, андай эмес. Алардын арасында бузуку элдерди себепсиз кан төгүүгө үндөгөндөр дагы, мусулман башчыларына курал көтөргөнгө, башаламандыкты уюштурганга аракет кылган топтор бар. Башында айтып кетпедикпи, Жабахат Нусар, Аль-Каида мүчөлөрү ошол жерде бар азыр. Мына ушулар жаштарды кайрадан жаңы башаламандыкка чакырышы ыктымал. Жаңы ураандар менен. Анткени адамдар ишенип калышы ыктымал да, булар жеңишке жетти, булар жакшы иш кылды, эми булардын аркасынан ээрчисек болот экен деп жакшы ниетте кайра кылышы ыктымал. Ошондуктан ар бир мусулман сак болуш керек. Кандай чакырык болбосун, Сирия жеринде болобу же башка жерде болобу, мусулман баласы өз билемдик кылып ал жерге барып, согушуп же жихаттуу ураан кылып башаламандыкка катышкан болбойт. Урматтуу мусулмандар, согуш маселеси, жихад маселеси бул мусулман башчысынын акысы. Ар бир мусулман өлкөнүн өзүнүн башчысы бар, президенти бар, падышасы бар. Ушундай чоң-чоң маселелерди мына ошолор чечет. Өздөрүнүн дайындаган адамдар менен, ушул тарапты жакшы түшүнгөн, саясат түшүнгөн адамдар менен кеңешип, ошолор маселени чечет. Карапайым адам согуш маселесинде башка өлкөлөрдө болуп аткан чоң-чоң маселелерге такыр аралашканга акысы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны бизге муну ушуну үйрөтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жихадты, согуштарды өзүнүн шарты келгенде, өзүнүн учуру келгенде өзү баштап, өзү рейттеп турган. Эч бир сахаба башаламандык менен өз алдынча согушка барам, бирөөгө барып жардам берем деп өз билемдик кылган эмес. Кимде ким мусулман мамлекетинде жашап туруп өз падышасына, өз президентине жана президент аяндаган органдарга баш ийбей өз билемдик кыла турган болсо, Сирия маселесинде, башка маселеде анда чоң адашууга дуушар болот. Жана башкаларды дагы адаштырганга себеп болот. Ошондуктан өтө сактаналар, урматтуу мусулман туугандар. Пайгамбарыбыз муну айтып атат. Абу Хурайра ривайет кылган хадисте, Бухари Муслимде келет. Бухари Муслим жыйнагында. Ал-имаму джунна юqatalu min waraihi. Мусулман башчысы, мусулман падышасы бул мусулмандар үчүн калкан деп атат, же коргон деп атат. Ошонун аркасында туруп согуш болот деп атат. Демек, согуш маселеси бул мусулман башчысынын гана акысы. Ошондуктан мусулман аалымдары ар бир акыйда китептеринде ушул маселеге жакшы көңүл бурушуп, баса белгилеп айтып кетишкен. Бул жихад кылуу маселеси, согушту баштоо маселеси бул мусулман башчысына гана арналат. Ошол гана чечет. Анын акысын талашкан туура эмес. Ошол гана баштап барыш керек деп баса белгилеп кеткен. Мына мисал катары айтып кетели, Абу Жафар ат-Тахави деген Ханафи мазхабындагы чоң алым киши болгон. Ошонун акыйда китебинде дагы ушул маселени баса белгилеп айтып кеткен. Ибн Теймия деген чоң алым өткөн. Ал дагы өзүнүн акыйда жана башка китептеринде бул маселени баса белгилеп айтып кеткен. Жана жалпы акыйданы жазган алымдар жана фик китептеринде дагы ушул маселе баса белгилеп айтылган. Ошондуктан башаламандыкка жол жок. Бардык чоң-чоң маселелер, сырткы, ички чоң-чоң маселелер, согушка байланыштуу маселелер бардыгы тең мусулман башчыга тапшырылат.
ошол чечиш керек, ошол иреттеш керек. Бул жеке эле мусулман өлкөлөрдө эмес, башка мусулман эмес өлкөлөрдө да ушундай иретке салынган. Эч бир өлкөнү көрбөйсүз, падышасынын же болбосо падыша даярдаган аскер башчыларынын уруксатысыз жок согуш баштаган өлкөнү көрбөйсүз. Мусулмандардын мыйзамы андан дагы ирээттүү. Мусулмандар эч качан башаламандык менен өздөрү согушка аттанып, ызы чууну салышпайт. Дагы ошондой чакырактар азгылып кетип, дагы да аттиңдеп калбайлы, урматтуу мусулман биртагандар. Канча деген адамдар мына Сирияга барып курман болушту. Ошолордун аялдары жесир калып, балдары жетим калып, бул Кыргызстанда калгандар да бар. Ошол жака ээрчип барып, ошол жерде түрмөлөрдө, лагерьлерде калып калып, ошонун бир тобуна биздин мамлекет, Кыргызстан мамлекети алып келбеди ошолорду. Канча кыйынчылык менен сүйлөшүүлөрдүн аркасында. Дагы ошондой нерселерди кайталабайлы. Ошондой катага барбайлы. Урматтуу жаштар, урматтуу динге кызыгып, динди карманган жаштар, кичине эле бир кабарды угуп кеткен болсок, эмоцияга алдырбайлы. Динде эмоциябыз шариаттын эрежелери менен бекемделиш керек. Ошо менен чектелиш керек. Эгерде шариаттын эрежелерине, өкүмдөрүнө кайтпай, өз эмоцияларыбызга берилип кеткен болсок, анда башаламандык башталат. Айрыкча согуш маселесинде. Албетте, Сирияга келген кубанычты баардык мусулман кубаныч менен кабыл алат, сүйүнөт. Эски залым режим кетти, жаңы бийлик орноп атат, эми ушул жакшы бийлик болсун, адилеттүү болсун деп тилейт. Бирок мунун аркасында жанагындай жогоруда айтып кеткен көптөгөн суроолор бар. Балким ошол жактагы ар тараптуу радикал топтор бири-бири менен бийлик талашышы ыктымал. Бири-бирине курал көтөрүшү ыктымал. Бири-бирине чоң болуп зулумдук кылышы ыктымал. Ошондуктан бул маселеге мындайдар үстүртөдөн эле карап коюп, терең маани бербей, бат эле алданып кетүү таптакыр туура эмес. Ошондуктан абайлайлы, башка жаштарды, мусулмандарды эскертели, шашылбайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана айткандай, кайрадан алданып, зыянга учурап калбайлы. Мына ошонун аркасынан Сирия же башка ушуга окшогон чоң башаламандыктын аркасынан канча деген мусулмандарга зыян тийди. Бардык жерде. Сирияга чакырып, алданып кеткендер барды. Аякка чакырбай, зулумдук менен жалаага жабылгандар да болду. Ошондуктан бир балай келген болсо, бул баардык мусулмандарга тиет. Мусулман өлкөсүнүн экономикасына, жашоосуна, динин кармаганга зыян тийгизет. Ошондуктан этияттайлы. Өз алдынча чечим чыгарып, башаламандыкка барбайлы. Мусулман башчысына баш ийип, жакшылык иштерде ушундай согуш, жихад маселелерин ошо мусулман башчыга тапшыралы. Ошолор чечет, ошолор ойлонот. А биз карапайым адамдар колубуздан келген ишти кылып, жалпы мусулмандарга тилектелеп, жакшылык каалап, ар бир ибадатыбызды эстеп туралы. Жана башка мусулмандарды дагы ошол нерсеге чакыралы. Аллах субхана тағала бардык мусулман өлкөсүнө тынчтыкты орнотсун.